Мен Султаналуу Медербек, Жалал Абад облусунун Базаркулдун районунун 1-май деген айылынан болобуз. Келечек боюнча алгач декабрь айында өткөн жылдын ошо YouTube'дан апам көрүп калып, апам айткан ошо YouTube'дан көрүп, ушундай балам ушундай эме бар экен, келечек деген үй алып берет экен. Башына көңүл бурбадым. 1-2 жолу видеосун көрдүм, жазылып YouTube'дан, кайра көрүп уже ишенич пайда болду. Анан үйдөгүлөр менен чогуу кеңири сүйлөшүп, бир чечимге келип, январдын 29-унда келип, Касым деген баладан консультация алып, бул жерден Элиман менен сүйлөшүп, жазылып кеттим. Ишеничти актай турган ошо биринчи ошо YouTube'дан видеолорун көрдүк, анан сураштырдым, башкалардан сураштырдым, анан ошо биз жактан да бирөө салган экен, алдан да сураштырдым кандай экен деп. Анан основной ошо документи, например, уже үй алгандан кийин документин адамдын өзүнө каттап берет экен да. Бизге ошонусу макул келди, биздин шарттарыбызга туура келди. Анан акчасы дагы, мисалы келечектин направленияси ошо үй, жашай турган үй алып берет экен да. Ошонусу жакшы экен. Жашай турган, мисалы жер алып берсе, аны үй салыш керек эмеси көп да. Бул келечектин ошо бир эле үй алып берет экен да. Азыр көрүп атасыңар, өзү мындай кооперативдер көбөйүп кетти. Бардыгын сураштырып чыктык. Бизге эң эле бардыгы туура келген ошо келечек болду. Келечекке келип, анан жазылып, ошол буйруса үй алдык. Негизи башында сүйлөшкөндө, консультация бергенде айткан 6 ай плюс-минус деп айткан, 6 айдын ашат, 6 айга чейин деген. Анан биздики негизи 4 айда эле келди. 4 айда келип, айдын июндун башында эле чалган. Келип уже үй карап, документтерин алып келсеңиз болот деп. Мен жумушума байланыштуу ошо 15-теринде келип, уже үй карап, уже таап документин даяр кылып койдук эле. Юристтер действительно жакшы иштейт экен, оперативдүү тез бүтүрүп берди. Мен баарын ошо юристтерге ыраазычылыгымды айтам, жакшы болду. Үй өзүмө катталды дагы, 9 жылга азыр ошо залогко коюп бердик келечектин атына. 9 жыл мен төлөйм ошо суммасын. Биз башында эле ошо максималдуу суммага жазылганмын. 2,8 жазылганбыз. Азыр ошо калган суммасын биринчи 25%, анан калган 4%-ин баарын төлөп, 700 төлөп, уже калган сумманы бизге ошо 9 жылга бөлүп берди. Ошондо айына келсе 19.500-дөн тура келет экен. Айына 9 жылга. Үйдү Ахунбаева Душанбенко ошол тараптан алдык. Үй негизи район жакты бизге жагат өзү негизи. Ушул жактарда жашап, мен деле ушул жерде окугам. Жашап, ошол райондо өзү жакшы, тынч, жанында мектеп бар, садик жакын, жакшы район ошо. Өзүбүзгө бардыгы туура келди, квартира дагы жакты. 2 бөлмөлүү үй алдык. 40 квадрат метр, 2 бөлмөлүү. Үйдү өзүбүз тандадык, үйдү издедик, үйдү көп издедик, карадык. Келечек дагы өзүнүн үйлөрүн көрсөттү, алдында көрүп чыктык. Анан ошо өзүбүзгө каалаган, өзүбүз тандаган үйдү алып берди. Документ жагынан жакшы болду, тез эле бүттү. Өзүбүз тандаган, каалаган үйдү алып берет экен. Сатуучу тараптан болот экен, мен анда эле туура түшүндүм. Эмнеге дегенде, мисалы ар бир компаниянын өзүнүн регламенти бар, өзүнүн процедуралары бар, ошол менен иштейт да. Сатуучу сразу эле үйүн алып акчасын алам деген ойдо жүрөт да. Бардык эле сатуучу ушундай да. Сразу эле акчасын алам деген ойдо. Биз просто ошо документация кичине эме кылып, госрегистрден, юристтен болуп, кичине убакыт эме болуп калды. А так сатуучу деле ыраазы болду кийин. Убагында эле акчасын бердик. Кеңешим ойлонбогула, келип эле жазылсаңар, келсеңер консультация берет, бардыгын түшүндүрүп берет. Азыр заманга жараша өзү үй алыш кыйын болуп атат. Үй алган өзү кыйын. Биз дагы ошо чогулуп, байке менен чогуу алдык үйдү. Ошо байкем экөөбүз чогулуп алдык. Негизи айтканда, айтат элем, бардыгына кеңеш берет элем, келип жазылгыла, ишенгиле. Эмне дегенде, мен уже алып атам, мен уже андай эмеден өттүм да, уже бардыгын өттүм, ишенем, бардыгы жакшы болду. Убагында бүтүрүп берет экен, документтери жакшы болду.
айтарым келип жазылгыла, үй алгыла, потому что эмне дегенде убакыт тез эле өтүп кетет азыр. Эми 10 жыл дегенде эле 10 жылда эми Кудай буйруса ага чейин деле жаап коебуз. Жок, убакыт өтүп кетет. Ошо келечекке кабыл айтат элем, ошо жазылган деле өзү эле менен сүйлөшүп алганда жаккан действительно. Баарын мага жакшы бүтүрүп берди документтерди, баардыгы тез болуп, оперативдүү болуп, ошо иштеген балдардын баарына ыраазычылык билдирет элем. Ошо Адилетке, Анарбай, Жанар баардыгына ыраазычылык билдирет элем. Ошо документтерибиз жакшы болду. Өзүбүз каалаган үй алдык. Мен ыраазымын. Рахмат чоң. Келечекке келгиле, жазылгыла, үй алгыла.